Биз азыр Алабука Кербен каттан отурабыз. Мында жаңыдан асфальт басууга даярдалып, ага даярдоо жумуштары жүрүп жаткан мезгилен. Бул жол сайыз мезгилинен бери оңдоло элек, тагыраак айтканда эски асфальтты эми гана сыйрып, бүгүнкү күндө жаңы асфальт басуу даярдыгы кызуу жүрүүдө. Азыр уже баштадык. Кудай кааласа ушул жерди бассак, азыр мына акыркы бейс түшүп атышат балдар. Азыр кете 700 метр басып келип калдык. Азыр калгандагы 500 метрин 1-2 күндө басып коебуз. Анан дальше турбалары бар ичиндечи. Анан турбаларды жасап ушундай этап менен кете берет. Бул жол ушундай болот. Майдын 15-теринде баштадык. Бул эл уже августтун этегинде сентябрга барып бүтөбүз жолду. Ушул тапта Алабука Кербен унаа жолунун Актам жана Жапасал айылдарын аралап өткөн тилкесинде иш жүрүүдө. Жолдун турасы 6 метрден 16 метрге кеңейтилүүдө. Ал үчүн жол жээгине жакын жайгашкан объекттер алынган. Оңдоо иштеринин жүрүшүндө каттамдын эки тарабына тротуар салынып, суу өтүүчү лотоктор дагы орнотулат. Кызылдан чыгып кеткендер. Кызылдан чыгып кеткендер эми жылып атышат. Эми ошолор толук жыл бүткөндө лотого менен тротуар баштайбыз. Анан биз башка бирөөгө бир нерсе деп айта албайбыз, бирөөнүн үйүн буза албайбыз. Проектте көрсөтүлгөн нерсени жасап кетип атабыз. Биз только ошо жергиликтүү бийликке кайрылабыз, проектте мына чыгып кетти, мына болуптур десек, алар келип жардам берип жылдырып атышат. Енем болуп жакшы болуп калат да, оңдолгону жакшы, тротуар керек, балдар мектепке барат. Биз да кенен жүрөбүз. Азыр чоң жол болуп калган, чоң машиналар көп өтөт. Жолдун боюнда жашайбыз. Ал биздики да ошол могул жерлер калган, ошол жерде алсак анан ачылат да. Сетканы мурда жылгырсак, будан да ишкерген нарагын жылдырганбыз. Böyle cıldırıp aldık genellikle turayı depçe. Sırtına gülpüle göğüslepçe. Köşeni oңдойлу деп. Буга чейин жылда бул каттамда жөн гана жамоо иштери жүрүп келген. Ал бир кыштан чыкпай кайра эле талкаланып, сапардагылардын айласын кетирчү. Эми эки районду байланыштырган негизги жолдун толук реконструкциядан өтүп жатышы эң ириде айдоочуларды кубандырууда. Ас болсо дагы сас кылышып, эң көйгөйлүү нерселерди кылып атат. Бүт могу жол маселесинде кыргыздар өлүп калган эле. Азыр мынакей Кудайга шүгүр, жакшынакай кылышып, кенен кылышып, зор кылышып атат. Жолчуларга дагы рахмат. Могу жолдорду мурун жол кылып аткан болсо, абиес болчу да, абиес кылбай эле жакшынакай кылып. Монтип кенен 3 машина мынакей өтүп атыр. Рахмат ошо чоңдорго. Бүгүнкү күндө бир гана негизги трассалар менен чектелбестен, айыл арасы ички каттамдарды иретке келтирип, асфальт төшөө аракети колго алынган. Ал эми бул жылы Жалал Абад облусу боюнча жалпысынан 256 чакырым жол оңдолуп, ага жаңыдан асфальт басуулары мерченделген. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Алабука району.